İstem seni arasana ne dedi. Ушул биз кирип кетаткан коргон, ушу Жоло Мамыттын үйү, коргону. Ушул жерде балалык күндөр өткөн, ушул жерде чоңойгон, балалуу болушкан бул жерде. Чоң улу Маяк, Улан, Айгерим кыздар, кызы ушул жерде чоңоюп ушул жерде неме болушкан. Анан Бишкекке кетишкен да. Улуу акын Жоло Мамытовдун туулуу өскөн үйү. Жаратылышы Кооз Төлөкөндүн Акбура дарыясынын боюндагы кайырмасынан орун алган акындын үйү да өзгөчө жерде жайгашкан. Айлана тегереги толгон бак-тарака, шылдыраган суунун үнү болгон бул ажайып жерде Мамытовдордун чоң үй бүлөсү, алардын туугандары жашашкан. Шанан Кудайбердиев менен Жоло Мамытовдун аталары бир тууган болуп, кайра эле акындын бир тууган эжесинин уулу болот. Ушул үй ушу Жолон акам чоңойгон коргон эле да. Бул коргон деген себеби менин оюм ушу мына туулган урuk, бала чака, кемпир чал, мына ылдый жакта Райымжан тагабыз, Абдырайым деген тагаларыбыз бар. Ол Жолон акамдын акалары болуп кетет. Абдыбайт дегендер бар эле, онун бала чакалары бар. Эми кемпирлери бар эле. Паша деген тайжебиз, Туруш деген кемпирлери бар. Бардыгы ушул жерде эле да. Себеби Жолон акамдын апасы, менин тайнем, энем, Алмакан ушул жерде башчы. Атайы ошо кемпир менен сүйлөшүп отурган келишет эле да. Түн күнүшөдө отурганын кечинде кетишет эле үйлөрүнө. Бул жер эми азыр эми өзгөрүп кетти. Кайгырып туга чарылсаң, мен аламага, Ал эми Төлөкөндөгү чоң мектептин аты акын Жоло Мамытовдун атына коюлган. Кезинде өзүнүн айылындагы мектепке да аты коюлбай, коңшу Озгур айылындагы мектепке коюлгандыгын туугандары айтышат. Жолон агамдын аты башта Озгур мектебине берилгенден кийин ал маалда коммунисттик партия бар эле. Ошон үчүн бу жерге Маяковскийдин атын алыштан коркушкан да, кыскасы мындай айтканда. Анан атын Озгурга койгон. Кийин анан Жолон агамдын ошо атасы неме агасы Кудайберди Мамыт деп бир тууган агасы, менин атам ошол аракет кылып, чуркап, угулуп, арызданып жүрүп, анан өзүнүн мектебин буяка Маяковскийдин атын алгандан кийин анан бу жерге келди. Азыр өзүнүн ордунда да, кыскасы өзү окуп чоңойгон жерде. Ар убак аны жоктоп келемин мен эл үчүн чын дилинен кызмат кылган. Бир мүнөт текке кетпей өткөн күнү, уйкусуз кечирген го эчен түндө. Тургансыз сырдашып мени менен бөлмөгө кирип келсем бир сүрөтү. Кыргыздын бир инсаны акын Жолон, иш дүйнөсү эли үчүн ырга толгон. Кылымдап жашап келет себеби ал кыргыздын уулу болгон деп жазган ырым бар эле. Улуу акындын тууганы да барак беттерин чиймелеп ыр жаза коет. Анын эскерүүсүндө Жоло Мамытов үйгө кирип кетип, ыр жазганда жымжырттык орун алып, жубайы Меңди Мамазайырова балдардын баарын тынчтандырып калат экен эле. Үйгө кирип келгенде, комнатага кирип келгенде, Мең жеңем анан эшиктен мени үйгө кирбей эле койчу. Санакей деп эркелетип коет Мең жеңебиз. Үйгө кирбей эле койчу, Жолон акаң азмаз бир нерсени жазып атабы, же эмне кылып атат, күдүрөнүп эле сүйлөнүп отурат. Сен кирбей эле сыртта эле мына жакта койлорду карап, тоокторду карап тур деген, анан болуптур, анан сыртка чыктым. Анан Жолон акам
мен жеңем экөө жетелешип бакка кетип калганда акырын үйүнө кирип комнатасында эмне кылат экен, эмне мындай мени киргизбейт бу жерге деп карасам, ушу текчелерде китеп ошончо чоң китептер, орустардын китептери экен, жазуучулардын китептери, акын жазуучулар. Анан ушу болгону бир 20-30 барактар ушу жерде төшөлүп жатат да, жазылган кол жазма бүт эле. Көрсө ошондо жазып жүргөн экен да. Улуу жолон, сулуу жолон, өлбөс жолон, өчпөс жолон. Жолкем алтын тамгалар менен элдин жүрөгүндө жазылып калат. Жолкем деп эркелеген акындын карындашы Урматкан Кудайбердиева жаш кезибизде короодогу балдардын баары агамдын артынан калбай ээрчип жүрчүбүз дейт. Боорукер, жаш балдарды жакшы көргөн акын актер да боло коюп, балдардын көңүлүн көтөргөн күндөрү көп болуптур. Ошол мезгилдеги улуу жаган кардан арыктар тоңгондо Жоло Мамытов чиймирилип коньки тепчү экен. Сен алтырга, сен алтырга, келде менин орунум. Бул каналыбыз азыркы Семент каналы. Мурда жөн эле арык болчу. Мурунку кыш, мурунку эме погодалардагы мындай аба ырайы дагы өзгөчө болчу. Кар улуу жаайт эле, кыш кыштай болуп, жазы жаздай, күзү күздөй болуп турчу. Мындай азыркыдай өзгөрүлмөй эмес жок эле адаты. Анда кышта муз болот эле. Көк муз болуп тоңуп суу, могу арыкта. Десе, Жолкем бир немеси менен чимирилип бир конькиси болот эле, темирден. Ошонусун байланып алып, көк муздун үстүндө азыркы баягы фигурный катание ойношот го, немелер, фигуристтер. Ошолор ойногондо шумдуктуудай болуп, пырпырап тегерени ойноп, муздун үстүндө ойноп. Биз таң калып, эми качан жыгылып түшөт деп эсибиз, бир топ балалык күндөрүбүз. Укмуш эле сон өтчү да Жолкем менен көңүлдүү. Айылдын аксакалы, акындын абасы Берикбай Жамакчынын эшегине учкашып ээрчип жүргөн Жоло Мамытов андан көп таасирленгендигин айылдыктар айтышат. Ырларында илхам келген кезде эле жаза калчу экен. Берикбай абабыздын айткандарын айтып калат. Берикбай деген абабыз болчу экен. Ошонун эшегине минип алып, эшегини учкашып алып, ырдап кете берчү экен. Ал киши да жамакчы, ырчы болчу экен. Берикбай абабыз. Ошо жамакчы, ырчы Берикбай абабыздын артына минип неме учкашып алып, эшек менен. Ошо деме өзү ойнан таап, өзү ырдап кете берчү экен да. Ошондой таланты ошондо күчтүү экен. Ошо балалык кезинде эле. Атам Рематылык айтып калат. Бир жолу эле атам экөө көң ташыптыр да, эми ушундай талаада иштеп, анан атам эми жардам берет да, келип. Анда ошо каникулга келгенби, ошо немеден отпускага келгенби, баягы студент кезинде. Анан келип эле немени көтөрүп бараткан замбардагы көңдү таштап жибериптир да. Анан атам таң калыптыр. Бул эмнең, ботам, бул эмнең? Көтөрбөйсүң, кармабайсыңбы немени, замбарды десе. Коя туруң, 1 мүнөткө коя туруң. Илхам келип калганда, ыр жазгым келип калганда мен жазып калбасам болбойт деп, неме коюн чөнтөгүнөн блокнотун алып, ручкасы менен баягы ырларын жаза башып, чийип. Атам ошону өмүрү өткүчү ошо эскерип, ошолорду айтып жүрдү да. Ирсалат Абдыметалипова Жоло Мамытовдун классташы. 1946 жылы ал экөө 1-класска бирге барышкан. Акын мектеп жашында өтө шок, бирок зирек болгон экен. Өтө сергек, сезимдүү. Анан 1-класста анча байкашпадык, 2-3 класска баргандан кийин арка каерге отурса, кыздардын чачын экиден отурабыз да.
мына жердеги кыздын чачын мага жармаштырып, менин чачыма кошуп, акырын ошо аркадан уруп алып. Анан дагы сен неме кылып ушундай кылыктары бар эле. Анан сабакты ошо эми мугалимдер жини келет да. Аны сен уккан жоксуң, сен башка ишти кылып аттың деп анан тур ордуңан тур. Мен эмне дедим, кайсыны сүйлөдүм, айтып бер десе, онан жакшы кылып айтып берет эле. Мектепте окуп жүргөн кезинде эле өзүнүн күнөөсүн мойнуна алган, жоопкерчиликти сезе билген кичи пейил болгон. Эртеге колуң аябай жакшы самындап жууп келген, сен өзүң класска болсоң, анан колуң ошондой болсо жакшы болуп атат десем, болуптур деди. Эртесинен келдик. Мектептин директору биз Жолон экөөбүз эшикте турсак келип калды. Жолон колуң жуубасын, бас эшикке чыгып жуасың дедим. Десем анан мени ээрчип чыгып жууп калды. Колу кызарып, мындай эме болуп кетиптир да, мен байкабапмын. Карасы кеткенче жуасың деп эле бакырып өкүрө берсем, ол ошо жуа бериптир. Анан кийин директор келип, "Рисалат" деп ошондой деди, десем. "Тоба, мынанын колун көшүн чыгарып койсуң го" деп ошондой деди. Анан кийин, "Кыскаш, дагы нарушение кылыпсың да. Муну көшү чыгып кетиптир го, эмне болот бул" десем, "Майли" деди. Ушундай эле деп өзүнүн айыбын билгенде бирөөгө неме кылбайт эле. Бирок сөзүн эмесин ордунда эметет эле. Ушундай жактары бар эле. Болгондо дагы өзү туулуп өскөн жер, аны мындай курчап турган адамдар, жөнөкөй адамдар болгон эмес да. Мунун абасы Берикбай Жамакчы деп, ошол Берикбайдын атына учкашып алып, кээде эшегине учкашып алып, анан ошол Берикбай аш тойлордо кичине кошуп ырдап, ушунун да таасири болгон. Алтыным özüngü sүйүптүрмүн, sүйүптүрмүn. Жазуучу жана журналист Ризван Исмаилова Жолу Мамытов тууралуу алгач Төлөкөндүк бала аттуу макалалардын сериясын жазган. Акындын апасы, атага алыска чыккан, чырайы келишкен Алмакан сулуу тууралуу да баяндарын гезет беттерине чыгарган. Анан апасы аябай атага чыккан кошокчу болгондо, анан аябай сулуу аял болгон. Мындайча айтканда легендарлуу сулуу болгон. Ошол апасына Жолу Мамытов күйүп койгондой окшош да. Анан ошондой апасы мындай алыстан келатканда эле Алмакан эжебиз келатат деп элдин баары Алмакан эженин ошол жоолугуна көйнөгүн түстөштүрүп, бир материалдан тигип, өзү да аябай чебер аял болгон экен. Ошондо анан чачын эки өрүп таштап, анан ушундай коюп басып келишкен да. Элдин баары Алмакан эжебиз деп. Бир чети сулуулугуна суктанышса, экинчи чети Алмакан эже аябай чоң кошокчу болгон экен. Жолу Мамытовдун чыгармачылыгы тууралуу китеп жазган Ризван Исмаилова акынды өзүнүн ырларын жатка айтып, жан дүйнөсүндө туюмдарын чынчыл жазгандыгын айтат. Жоопкерчиликти өзүнө көп койгон экен, ырларына да калп айткан эмес. Башкасын айтпаганда деле азыр жанагы немеге айланып калган, учкул сөз канатка, учкул сөзгө айланып калган кыргыз өңү Чокмуровдун өңүндөй деген саптын өзү эмне деген? Эмне деген сап бул? Кыргыз өңү Чокмуровдун өңүндөй. Бул немеге учкул канаттуу сөзгө айланып кетти. Буну эмеч, бул жана биздин кыргыздын макал лакап сыяктуу эле жашап калат. Анан издейм сени деген ырычы, бул классика болуп кетти. Издейм сени азыр тиги Америка ырдаса дагы, Австралия ырдаса дагы, бүт дүйнө ырдаса дагы бунун музыкасы жөнөкөй музыка эмес экен. Бул баягы сүйүүнүн эң бир назик кылдарын черткен, сүйүүнүн мындай бир сөз менен жеткире алгыс абалдарын берген неме катары, классикалык чыгарма катары калып кетти да. Ошол тексттин мыктылыгы, тексттин абдан бир табышмактуулугу, көп сырдуулугу, анан тексттин ичинде ойдун ушунчалык тутумунун күчтүүлүгү. Ошон үчүн бул издейм сени классикага айланып кетти да.
издейм сени арасынан ең бір қос Башкасын айтпаганда да акындын калемине таандык «Издейм сени» ырына залкар оончу Рыспай Абдыкадыров оон жаратканда Төлөкөндүк эле эмес бүт кыргызстандыктар, жада калса бүт дүйнө эли Жоло Мамытовдун бул ырын ырдашты. Канчалары сүйгөндөрүнө да арнашып, жакшы көрүү угушту. Отту сүйгөн акын кыргыз поэзиясынын жанып турган жылдызы эле. Дайым сені іздеп үшін